Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан жолукканга абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул Украина утулдубу деген видеону жасайбыз. Анткени акыркы жаңылыктарды карасак, баары бүт негизи көңүлдүн көпчүлүгү, дүйнөлүк өлкөлөрдүн да көңүлү ушул Израиль менен Палестинага бурулуп атат. Анан ошондуктан Украина суроолору дагы четке кагылып атат. Ошону менен бирге болсо, аркасынан дагы жаңы аябай көп мындай жаңылыктар болуп атат. Негизи болуп жаткан окуялар көп. Анан ошол окуялар негизи ошол Палестина менен Израиль ортосундагы согуштун кимге пайдалуу экенин көрсөтүп жатат да. Негизи бүгүнкү күнү Палестина менен Израилдин ортосундагы согуш биринчиден серепчилер айтып атат, Биньямин Нетаньяхуга пайдалуу деп. Анткени ал деген сот реформасын жасаганга аракет кылып, Израилде соттор аябай көз карандысыз. Эч кимге баш ийбейт. Президентине да, премьерине да баш ийбейт, парламентке да баш ийбейт, эч кимге баш ийбейт. Анан Биньямин Нетаньяхунун сөзү боюнча бул абдан туура эмес деп ал эсептеп жатат. Анткени баягы реформаларды жасаганга тоскоолдук кылат. Өзгөчө Конституциялык сот кандай гана реформа жасабасын блоктоп турат да Биньяминди. Анан ошого аябай жини келип, начар маанайда болуп, ал деген ошол соттордун укугун жана соттордун негизи баягы эрежелерин өзгөртүүгө аракет жасоодо. Анан кээ бир аябай мындай диссиденттүү ойлонгон серепчилер айтып атат да, ушул Хамас басып киргенде Израилге, ошол Израилдин коопсуздук системаларын өчүрүп салган, ошо өчүрүп салуу боюнча буйрук өйдө жактан келген деп айтып атышат да, Израилден өзүлөрү. Бул деген өкмөтү ушул буйрукту берген дейт. Ошондо баягы боевиктер кирип келгенде, террорчулар кирип келгенде Израилге, алар деген ойлошкон армия кире бериштер эле баарын кырып салат деп. Анан армия кырбагандан кийин аябай таң калып, анан жанакындай иштерди жасай баштаган дейт. Өзүлөрү өзүн жоготуп койгон дейт. Анткени биринчи убакытта алар эмне кылаарын билбей эс болуп калышкан дейт. Анан кайра эсине келип туруп, анан баарын ошо өлтүрө бергенге чечим кылып, ушундай жана кан төгүүлөрдү өткөрүштү дейт. Ошону баш кылып, анан согушту жарыялай таштап, ошо Израиль жогорку бийлиги, азыркы маалда бийликке келген топтор соттордун укуктарын чектөөгө аракет кылууда деп айтып атышат да. Бул бир маалымат. Экинчи маалымат, кимге бул ыңгайлуу? Бүгүнкү күнү билесиңер, Ирандын ичинде хиджаб кийүүгө каршы чыккан кыз келиндер абдан көп. Анан алар мурун аябай катуу козголоң кылып, 1-2 жылдын ичинде аябай чоң мындай дүрбөлөңгө алып келишкен да, когалаң кылып өлкөнүн ичинде. Ошол дүрбөлөңгө жинин катып алган ошо аяталлалар дейт, жана ксир дейт, баягы ислам революциянын кандай кароолчулары деп аталган ушундай кыймыл бүгүнкү Иранда эң башкы бийликте турган. Алар ушул баягы террорчуларды, Хамастагы каржылап, анан ара Иранда бүгүнкү күнү ошол хиджаб кийүүгө каршы чыккан кыздарды бири-биринен терип бытырата өлтүрүп атат дейт азыр. Анан дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү бүт ушул Израилде, ошон үчүн Иранда эч ким карабай эле дейт да. Ошолорго пайдалуу болду деп айтып атат. Анан үчүнчү, бул Орусияга аябай пайдалуу болду деп айтып атат Израилдеги согуш. Анткени баягы Израилди эч качан таштабайбыз деп Америка Кошмо Штаттары бүткүл каражатын, акчасын, аскерий күчүн Израилге бөлө баштады деп айтылууда да. Ошондо Украинага келе турчу инновациялык куралдардын саны азайды деп айтууда. Ошентип азайгандын негизинде Украинада Орусия жанталашып, баягы Палестина менен Израиль ортосунда согуш башталар замат катуу чабуул салып, Авдеевкага жана ошол башка мындай шаарларга, шаарчаларга, айылдарга аябай катуу кол салды дейт Орусия. Ушундай үч тарапка бул Израиль менен болуп аткан жаңжал абдан керек болчу дейт да. Ошон үчүн ушул баягы саясатчылардын оюнчугу болуп калбайлы деп араб өлкөлөр ушул нерсе болуп кеткенде бир четинен таң калышып, бир четинен сестенишип, ушул байкап отурушат дейт. Бул алар байкаганы боюнча бул деген саясатчылардын ыплас оюну болуп кетти, чоң өлкөлөрдүн ыплас оюну болуп кетти деп айтууда да. Анан бул бир маалымат. Экинчи маалымат, бүгүнкү күнү ошо бир нече күн мурда
мындайын тагыраак айтканда, өткөн жуманын башында Залужный, бул деген баягы бүткүл Украинанын аскер күчтөрүнүн башчысы, ошо Нью-Йорк Таймска, Экономистке жана башка ушундай көп батыш басылмалары басып чыкты муну, интервьюну берди дейт да. Интервью боюнча ал деген ошо Украина азыр алдыга жыла албайт деген сөздү берди да. Сөздү айтты. Бүгүнкү күнү ушул Украина ута албайт деп айтты да. Кооз, жортуул, баягы өткөн жылдагыдай Херсон областындагыдай кооз жортуулду көрсөтө албайт деди. Анткени бүгүнкү күнү баягы дүйнөлүк көп өлкөлөр, чоң өлкөлөр жардамы менен Орусия бүт батыш чыгаруучу куралдарга ээ болду дейт. Орусияда дрондордун саны кескин өстү дейт. Дрондордун саны Украинаныкынан бир нече эсе көбөйдү дейт. Эмнени украиндык жоокерлер баягы согуш майданында көрсө, ошону да орус жоокерлери көрүп турат дейт. Орусияда баягы артиллериялык ок-дарылар, снаряддар жетиштүү түрдө толукталды дейт. Ошондуктан Украинада алдыга жыла албай атат заматта Орусия тарап аны талкалап салып атат артиллерия менен. Орусия тарапта Украинага жылса, талкаланып кетип атат украиналык артиллерия менен. Ошону менен бирге баягы Залужный айтат, эгерде ушул согуштан жеңели десек дейт, жеңиш керек болсо, анда бизге баягы алгачкы баштапкы кылымдарда, ошо орто кылымдарда жаа менен аткан элдерге каршы, аскерлерге каршы жаңы ок-дары, порох менен технология пайда болуп, ошол замбиректер менен жана мылтыктар менен аткандай ушундай технологиялык секирик керек дейт да. Ошого барабар технологиялык секирик керек дейт. Эми бул Залужный эмне жөнүндө айтып атат? Негизи статьяда ал аны айткан жок. Эмне лазер мылтыктар керекпи, эмне авиация керекпи? Сөзсүз авиация керек, бирок авиациянын санын канча көбөйтпөсүн, F-16 самолеттор канча Украинага келбесин, серепчилер айтат, Орусиянын азыркы кампаларында жетиштүү түрдө авиацияга каршы чыгуучу С-300, С-400, С-200 деген системалар бар дейт ПВО. Алар С-300, С-400 атайын НАТОнун учактарына каршы иштелип чыккан ПВО деп айтылат да. Ошондуктан эгерде баягы канча гана F-16 бербесин Украинага, алар деген оюнду шартын өзгөртпөйт дейт. Кандай инновациялар керек? Ошол суроону мен өзүмө да бердим. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанга балким кийин тилекке каршы болсо дагы керек болуп калышы ыктымал да ушул жаңы технологиялар. Кошумча айтып кетчү нерсе, жанакы инновациялар боюнча суроо бербедимби? Кандай инновациялар керек, мисалы үчүн согуш үчүн? Бир гана жооп бар да. Бир гана ушул инновациялар иштетилиши мүмкүн. Азыркы согушта жеңиш үчүн авиациялык дрондор жетиштүү эмес. Авиациялык дрондор керек болсо баягы форточкага чейин, терезеге чейин кирип кетип, ошол аскердик максатты жардыра алат да. Бирок ошону менен бирге жерди тазалап бере албайт, жерди кармап бере албайт. Жерди кармап бериш үчүн же пехота керек, аскерлер, же ушундай атайын жер менен жүрүүчү дрондор керек да. Ошол Кыргызстанга да чоң сабак. Кыргызстан өзүнүн жерин коргош үчүн бизге, Кыргыз Республикасы биздин эгемендүүлүгүбүздү, коопсуздугубузду коргош үчүн ушундай нерселерге өтө көңүл бурушубуз керек. Бул деген жер менен жүрүүчү, жер менен иштөөчү дрондорду көп көлөмдө жасап колдонуш керек болот. Балким ушундай дрондор жасалса, анда атакадан баягы адам коркот эмеспи? Булар өлүмдөн коркпойт, кете берет. Ошондой дрондор менен балким Украина жеңмек. Бирок анын аркасынан карасак, Орусиянын коргоо мындай ишканалары, алар да ушундай сыяктуу Скорпион деген дрондорду жасаганга аракетте. Ушундай болуп атат. Ошон үчүн бул суроо да оңой эмес да. Украина ушундай дрондорду көп көлөмдө алса деле, баары бир жеңгенге кудурети жетеби? Азырынча күмөн. Ошол эгерде карасак, эң көп бүгүнкү ошол экспорт жасаган өлкөлөрдөн Америка Коңшу Штаты эле болуп жатат да. Анан эгерде ушунча дронду сурап атса Залужный, балким ошол дрондор
бир гана Америка Кошмо Штаттарынан келе алышы ыктымал да. Башка өлкөлөрдөн келиши мүмкүнбү жокпу белгисиз. Анан мисалы үчүн ошо эгерде карасак, статья чыгары менен дагы эмне билинди. Бүгүн билесиңер, баягы Украинанын коргоо министрлигинин башчысын Зеленский жумуштан алып салган болчу. Анткени ошол тарапта ошол маалда бир нече күн мурда, жума мурда ошо негизи армияда урдоолор башталды деген маалыматтар келди да, коррупция башталды дейт. Анан ошол коррупцияга болгон маалыматтар чыгары менен Украинада аябай көп ошол оппозициялары маалыматты чыгара башташты. Курал сатышат, баягы ишкерлерди иштетпейт, салыктарды алат, керек болсо баягы батыштан келген ок-дарыларды Орусияга сатып ийет. Ушундай нерселер болуп кетип атыптыр да. Ошого карай батыш өнөктөштөр дагы суроолорду айтып атат да, силер эмне кылганыңар, бирдемке кыласыңарбы, кандайдыр бир иш аракет кыласыңарбы, коррупцияны тазалайсыңарбы деген суроолорду берип атат. Ага жетиштүү түрдө канааттандыруучу жооп болгон жок дейт да. Анан ошондон сырткары дагы ушул Залужный ушул Нью-Йорк Таймска статьяны жазгандан кийин Залужныйдын оң колу болгон генералды Зеленский жумуштан алып салды. Бул жерден ички саясий ыплас, сасык оюндар башталды деп айтып атат серепчилер. Ушул негизи бүгүнкү күнү Украинага жеңишке эмес, утулушка алып келиши ыктымал деп жатат да. Баягы бийлик жакшы өзүн көрсөтө баштап башында, акырында четинен буруксуй баштады деген серепчилердин сөздөрү айтылып атат да. Анткени канчалык Орусияда коррупция күчтүү болбосо дагы, дал ошондой эле коррупция мурунку советтик өлкөлөрдө да күчтүү. Анткени мисалы үчүн Украина менен орустар, эгерде алсак, аябай катуу аралашкан, аябай каны аралашкан жакын элдер деп айтылат. Ушундай жаңылыктар болуп жатат. Демек, бул нерсе абдан жаман, Украина үчүн абдан жаман маалымат да. Эгерде ошол нерселер уланып кетсе, анан тиешелүү түрдө баягы өнөктөштөр койгон суроолор, мындай суроолорго тиешелүү жооп болбосо, анда Украинанын иши бүттү деп айтылып жатат. Жакынкы арада күтүлгөн нерсе серепчилер тарабынан тынчтык келишим болот, бир нече убакытка согуш үшүтүлөт, тоңдурулат. Ошону менен бирге Украина бүгүнкү ала албай калган территорияларын жоготуп калышы ыктымал. Эмки жылда январь-февралында ушул нерселер башталышы ыктымал болот да. Анан бүгүнкү күнү чынын айтса, ошол акчалай жардам Америка Кошмо Штаттары эң чоң спонсор болуп атат. Ушул коргонуу маселелери боюнча Украина менен Израилдики. Анан бүгүнкү күнү акча эки ача бөлүнө баштады. Израилге дагы, Украинага дагы. Андан сырткары Америка Кошмо Штаттарында ошол Сенат чечет эмеспи, Конгресс чечет. Конгресс менен Сенат чечкиче бир нече убакыт өтөт. Ал убакыттын ичинде баягы жетиштүү түрдө курал жеткизилеби, ал күмөн санатып жатат да ушул дүйнөлүк серепчилерди. Ошондой. Андан сырткары акыркы маалда Авдеевкада орус тараптары армиясы кол салды, бирок абдан чоң жоготууларга учурады. 200дөн ашык танк өрттөндү украиндер тарабынан. Украиндердин 15 эле танкын өрттөгөнгө жетишти Орусия тарабы. Ушундай аябай чоң жоготууларга учуратты. Ушул Авдеевка деген чепти ала албай калышты. Бүгүнкү күнү ошо Маринкадагы атаканы күчөтүүдө. Ушундай акыркы жаңылыктар Украина жана Орусиянын ортосундагы согуш боюнча. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө, ошо бизнес-план керек болсо кайрылгыла, биздин ишканаларга рекламасы акырында кетет. Страйк боло ойногула, тилекке каршы тынчтык эле тилеп атабыз, бирок тилекке каршы согушка да даяр болуш керек. Ошондо тынчтык болот. Анан негизи аскер тактикалык оюндарды федерацияга кирип ойногула. Андан сырткары көрүп атасыңар, мөңгүлөр ээрип атат. Эмки жылы мындан да аз болуп калышы ыктымал суу. Ошондуктан акырындан ушул күн батареяларды колдонуп, электр унааларга мингенге аракет кылыңыздар. Анда эмки видеолордон көрүшкөнчө.